Нурлан Мотиев байкебиз айтмакчы, бизнестен түшкөн акчаларымды алып, эл катары Кытай менен бизнес баштоону чечтим. Канча акча кеткенин видеонун аягында айтам. Жунгого сапарды Кытай менен иштеп чоң ишкерге айланган өкүл атамга кошулуп, 1-февраль күнү бисмилла деп жолго чыктык. Алгач Казакстандын Алматы шаарынан Пекинге, андан Ханчжоу шаарына учмак болдук. Казакстанда Рахим аттуу бизнес өнөктөшүбүз тосуп алып, бизди Каракол сыяктуу Шымбулак деген лыжный базага алып барып, эс алдырды. Кечинде аэропортко алып барып койду. Ошентип 6 саат учуп таң атканда Кытайдын Пекин шаарына кондук. Кытай десе эле биринчи ойго улуу Кытай сепили келет эмеспи. Турларды карасак 250-300 доллар турат экен. А биз Кытайга барып келип көнүп калган адам катары аэропорттон эле такси жалдап 60 километр алыстыкта жайгашкан улуу Кытай дубалынын Мутяньнюй деген бөлүгүнө сапар алдык. Эми дүйнөнүн 7 кереметинин бири чындыгында керемет экен. Келип көргөн адам гана бул жердин канчалык тарыхка бай жана руханий баалуулугун сезе алат экен. 5 саат саякаттап буттарыбыз талып калды. Кайра такси менен Пекин аэропортуна келип, Ханчжоу шаарына учуп кеттик. Кызыктын баары ошол шаардан башталды.